Саламатсыздарбы? Бүгүнкү видео сабагыбызда биз маалымат издөө Google издөө системасынын мисалында ошол теманын үстүндө иштейбиз. Өзүңөр билгендей, интернетте бир сайт аркылуу негизи миллиарддаган сайттар бар. Ошол сайттардын кантип маалыматты табыш керек? Мисалы, сизге керектүү сүрөт же видео ошолорду кантип табабыз? Ошол боюнча негизи Google деген корпорация түзүлүп, издөө машинасын ойлоп таап иштеп чыгышкан да. Биз ошол Google издөө системасынын ошонун мисалында маалыматты кантип издесе болот Google сайт аркылуу. Ошол боюнча сөз кылсак, өзүңөр билгендей, бул дүйнөдөгү эң ири издөө машинасы болуп бул Google саналат. Google Check.com деп киребиз. Мына ушул сайт дүйнөдөгү эң бир миллиарддаган элдер бир күндө 2 миллиарддаган эл кирип чыгат ушул сайтка. Анан бул жактан өзүңөргө керектүү маалыматты издейсиздер да. Мына мисалы, Google корпорациясынын эң популярдуу болгон бул ушул сайты болуп эсептелинет. Жана маалыматты ошо негизи максаттуу туура издөө да, ошону кантип издесе болот, ошол жөнүндө үйрөтүп берейин. Мисалы, эмне деп коелу? Бишкек шаары деген. Бишкек шаары деп издеп көрөлү. Бул жерде Википедиядан жана башка, мына көбүнчө биринчиси Википедия, SuperKG дейт, Азаттыктан чыгып атат, BBC, Шайлоо. Ошентип көптөгөн макалаларды көрүп атабыз. Images дегенди басканда биз сүрөттөрдү көрүп атабыз, туурабы? Ошо сүрөттөрдү баягы негизи туура издеп билүү керек. Мисалы, могул жерде tools, инструменты деген жерде, размеры деген жерде эгерде чоңду басып койсо, чоң гана сүрөттөрдү көргөз дегенди түшүндүрөт да. Биринчи чоң сүрөттөрдү көргөзүп бер депчи. Кичинекей сүрөттөрдү көргөзүп бер десек болот. Мисалы, ошол жерден жана кара ак түстөгү сүрөттөрдү көргөз десек, кара ак түстөгү сүрөттөрдү көргөзүп берет мына бул жерде. Көптөгөн, мисалы, жок беттер гана болсун десек, баягы адамдардын жүздөрүн көргөзүп берет да. Же болбосо качан бир акыркы жумада же бир жыл мурунку жүктөлгөн сүрөттөрдү издесеңиздер, мисалы, бир жыл мурункуну ушул жерден көргөзүп берип койсоңуздар болот да. Же болбосо мынтип былтыркы жылдын, мисалы, октябрь 2016дан бери деп койсоңор, ошону издеп чыгат да. Же болбосо ушул жерде баягы коммерциялык эмес издөө, мисалы, кантип колдонсо болот да. Жана мисалы, могул жерде бар labeled for non-commercial use. Бир аз өзгөртүп иштесеңер болот. Ачык лицензиясы бар сүрөттөрдү да тапса болот да. Демек, ушундай жакшынакай нерселер бар экен, ошо көп элдер билбейт, ошол жөнүндө айта кетейин дедим да. Бул жерде мисалы видеолор бассак, ошол Бишкек шаарына таандык видеолорду таап атат да. Maps дегенде жакшы түшүнбөй калышы мүмкүн, Бишкек шаары дегенде. Бирок Бишкек десек, enter басып коебуз, мына Бишкек шаарын көргөзүп берип атат. Бул картадан, туурабы? Satellite дегенди басканда эмне кылат? Туура ошо спутниктен көргөзүп берет. Кандай? Андан кийинкисин кайра артка келип көрөлү. Дагы. Дагы жол артка. News дегени бул жаңылыктарда. Бишкек шаарында эмне болуп атат, ошол бардык жаңылыктардан ушул жерден көрсөңөр болот. Демек, ушул сыяктуу. Эми мындайда дагы бир нерсе айта кетчү нерсе бар. Эгерде ушул Бишкек шаары дегенди сөз айкалышы гана чыккандай кылып көргөзүп бер десек, результаттарда тырнакча калып койсок болот да. Бул ушул сөздөр бузулбагандай кылып мына Бишкек шаары деп көргөзүп берет да. Сөз айкалышы бардыгында Бишкек шаары деген гана болот деген түшүндүрөт. Анан эми мындай сайттардан издеп көргөндү аракет кылалы да. Мисалы, Бишкек шаары деп туруп, анан сайт туурабы? 24 kg деп коюнчу. 24 kgден гана чыгарып бер Бишкек шаары дегенде десек, 24 kgнин бул КТРК kg деп ойлонулу окшойт. Же болбосо мына азыр сайт деп туруп Азаттык Check.org
Окуп көрөлүчү. Мына Азаттыктан. Азаттык немеси сайтындагы Бишкек шаары болгон сайт эмес, сайт болчу, сайт деп жазыш керек болчу да. Мына Азаттык.орг деп көргөзүп берип атат. Бишкек шаарына таандык изделүүлөрдү таап берип атат да. Калькулятор катары да колдонсок болот да. Мисалы 34 плюс 34 деп көрөйүнчү. Enter басып коебуз. Бул жерде калькулятор чыгып берип атат. Же болбосо 58% англисче off, мисалы 1500 деп коелу. 1500'ün 58% бул 870 деп саналат. Демек бул жерде бул калькулятор катары да колдонсок болот экен да, издөө системасын. Дагы бир мындай голосовой эмеси бар, ошол менен дагы издесе болот да. Мисалы show me the map of New York. Here is a map of New York, USA. Мына карасаңар, Нью-Йорктун немесин көргөзүп берип атат да. Же болбосо мындай кылып көрөт, спутниковыйын көргөзүп бер депчи. Please show me satellite image of New York. Here is a map of New York, USA. Мына көргөзүп берип атат, көрдүңөрбү? Кадимкидей. Же болбосо бул жерден play music by Adele, hello. Here are some matching videos. Видеолорду көргөзүп берип атат да мына. Демек бул жерден жон гана текст да тербей, баягы звуковойдагы издеп көрсө болот да, үн мененчи. Өзгөчө жана смартфондордо үн менен абдан ыңгайлуу да. Ошол жактан да айтып сураганчы. Мисалы show me Australia. Here is a map of Australia. Демек, андан кийин дагы бир нерсени айтсак болот. Бул мисалы images Google мындай деген бар да. Азыр images.google.com Google Images деп. Мындай сүрөт менен да издесек болот да. Мисалы бирөөнүн сүрөтү бар деп коелу, бирок ал ким экенин билбей атсак, ушул жерден сүрөт аркылуу издесек болот экен да. Бул жерден карап көрөлү. Кимдин сүрөт? Так, десктоп. Азыр. Жолсо бул жерден бир эксперимент жүргүзүп көрөлү да. Роналдуну билесиңер да, футболчу. Ошонун бул сүрөтүн азыр көчүрүп алалы. View image деп туруп, сохранить картинку как рабочий столго коелу. Өчүрөлү дагы, мында өчүрөбүз. Google Images'ке эми азыр выбирай файлды тандайбыз. Файлды тандап туруп, аз карап турсаңыздар азыр мына сүрөтүн да көргөздү, анан ошо таап да чыкты да. Ушундай сүрөт аркылуу дагы издесе болот экен. Бул ошол азыр да карап көрөлү, бардыгын карадыкпы? Биз темабыз боюнча Бишкек шаары боюнча карап чыктык, Images'ти карадык. Пайыз калькуляторду колдонуп көрдүк. Дагы бир издөө системасы бар, ал Яндекс.ру. Негизи күнүмдүк ошо ишимде Google мага жетиштүү эле, бирок Яндекс дагы жакшы сайт издөө системаларынын бири. Бишкек шаары деп туруп издесек, бул жактан да кадимкидей чыга берет. Бишкектики карталары да бар, булардыкы, ошо сүрөттөрү да бар. Демек, кээ бир учурларда дагы ошол Google'дан да мисалы Google'дан таппай же дагы нерсе болуп атса дагы Яндекс менен дагы издеп көрсөңүздөр болот экен. Демек, бул дагы жакшы издөө системаларынын бири деп айталы.
Ошону менен бүгүнкү ушул видео сабагыбызды жыйынтыктай берели издөө системалары боюнча. Чоң рахмат.